атамдын атын ушул мектепке коюп атат. Баул айылындагы эскилиги жеткен жаңы турмуш орто мектеби 2018 жылы республикалык бюджеттен оңдоп түзөөдөн өтүп, заманбап типте бардык шарты менен жаңыланып, кайрадан пайдаланууга берилген. Мектепте учурда жалпысынан 400дөн ашуун окуучу билим алып келүүдө. Элибизден чыган улуу мамлекеттик жана коомдук ишмер Дастанбек Бердиевдин ысымын ушул мектебибизге ыйгаруу азем өтүп атат. Мектебибиздин буга чейинки мурдагы аты Жаңы Турмуш орто мектеби болгон. Албетте бул мектебибиздин ысымынын өзгөрүшү Дастанбек Бердиевдин ысымы менен аталышына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атайын 2023 жылдын февраль айында токтому менен өзгөртүлүп, бүгүн мына официалдуу мектебибиздин расмий аталышы берилип отурат. Коомдук ишмердин ысымын мектепке ыйгаруудан максат белгилүү, тарыхый, мамлекетке эмгеги сиңген инсандарды даңазалоо, унутта калтырбоо багытын көздөйт. Аталган иш-чарага катышкан район акиминин ордун басары Максатай Каримбердиева коомдук ишмер Дастанбек Бердиевдин жасап кеткен эмгектерине токтолду. Дастанбек Бердиевди эскерип, бүгүнкү ушул ар кандай ушул аткарып кеткен жумушуна өзгөчө басым жасап кетесиздер. Ал кишинин жетекчилик иш алып баруусунда өзгөчө ал кишинин аткарып кеткен иши, койгон талабы, мыкты жетекчилиги бүгүнкү күндөгү биздин ар бир жетекчиге үлгү, чоң сабак деп ойлоймун. Салтанаттуу аземге Дастанбек Бердиевдин уул кыздары, жакындары, кесиптештери жана жакын саналаштары, ошондой эле айыл тургундары да катышты. Ал эми мамлекеттик кызмат учурунда чогуу эмгектенген кесиптештери Дастанбек Бердиевдин элдин турмушу, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн жан үрөп зор эмгек жасагандыгын баса белгилеп, анын өрнөктүү өмүр жолун эскеришти. Көрбөгөн укпаган, андан кийин да укпай келатырган бир касиет бар деген да бул кишиде. Бул тубаса уюштургуч, тубаса жетекчи экен. Ушул ар дайым бир девиз менен маселе койчу да. Биз жетекчилер кыйналсак, эл кыйналбайт деп. Башкача айтканда, биз эгерде мындайча дардаңдап жүрө берсек, эл кыйналып калат деген сөз. Мына ушул сөзүнү Дастанбектин сөзү мага абдан катуу таасир эткендиктен бардык райондун жетекчилерин столга мына ушул Бердиевдин сөзүн жазып коюп койчумун. Дастанбек Бердиев Кыргызстандын бир канча облустарында мамлекеттик кызматтарда үзүрлүү иштеген. Көп жылдык эмгегинин өзүрүн көрүп, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана айыл чарба министрликтеринин отличник деген наамдарына ээ болгон. Ошондой эле ата журт жана даңк медалдар менен сыйланган. Бердиев 2015 жылы июнь айында каза болгон. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.